кутмандуу кечиңиздер менен. Анда эмесе мен бүгүн сиздерге Faberlic компаниясынын сайты менен заказ кетиргенди үйрөтмөкчүмүн. Баарыңыздар эле ушундай Google Chrome бар мына ушу Google Chrome'го же болбосо Google'га киребиз. Киргенде биз издей турган нерсесин мына жерде плюс дегенди бассак, ушундай окошко ачылат. Анан бул жерге биз жазабыз. Faberlic официальный сайт деп жазсаңыздар, мына ушундай мурда жазган болсоңуздар чыгып калат, жаза элек болсоңуздар жаңысы чыгат. Анан бул жерде мынакей Faberlic официальный сайт, вход в личный кабинет, страница регистрации, вход в личный кабинет деп турат. Ушун мынакей вход в личный кабинет дегенде бассаңыздар болот. Басканда сиздерге ушундай дароо окошко ачылат. Бул окошкого сөзсүз түрдө регистрацион номериңиздерди терип жазасыздар. Биринчи жолу жазып аткан болсоңуздар, эң анда сохранить деген чыкканда сохранить этип койсоңуздар болот. 734 так 734 19 мына мен мурда муну сохранить кылып койгом, ошон үчүн мага дайыр чыгып атат. И бул жерге кечиресиздер, так. И бул жерге бизде ключ деп смс келет, регистрацион номер, анан ключ деп. Ключ деген жерге номерди жазасыздар да, кадимкидей эле. Азыркыда мен көрсөтпөйм, себеби бул видео. Анан туура жазганыңыздар, туура эмес жазганыңыздар бул көздү басып туруп көрүп алсаңыздар болот, бул жака кандай сандар жазганыңызды. Андан кийинки кадам бул войти басуу. Войти басуу менен сиздер өзүңүздөрдүн жеке бөлмөңүзгө киресиздер. Туура эле өзүңүздүн личный кабинетке кирдиңизби же башка бирөө личный кабинетине кирип алдыңызбы? Аны текшериш үчүн ушул жерде мынакей кишинин сүрөкөтүн басабыз и бизге биздин личный кабинеттин жалпы көрүнүшү ачылат. Бул жерде биз коридор деп коебуз. Мына коридор ар бир кабинеттин ушундай жазуулары бар. Эмне бизге эмне документ керек болот болсо, ошол кабинетке кирип барсак болот. Личный кабинет деген жерде биздин өзүбүздүн тиешелүү телефон номерибиз, адрестерибиз, ваш консультант деген жерде сиздин директоруңуз ким? Мынакей Рамкулова Лариса деп чыгат, бул директору. Регистрация бул жерде сиздер адам каттайсыздар. Ал эми бүгүн мен сиздерге заказ жазганды үйрөтөмүн, ошондуктан бул жерден координаны басып биз өзүбүздүн магазинибизге киребиз. Киргенден кийин биз ушул жерге жазабыз өзүбүзгө керектүү продукцияларды. Катарынан эле артикулдарын жазып кете беребиз. 2856. Анан бул жака наимованиясы кошо чыгып калат. Мынакей крем дневной дейт, куркуманын жаңы новинка крем. И бул жерге бизге канча штук керек. Бул жерден чочубаңыздар. Каталогдо баа чыккан жок. Обычная цена чыгып атат, то есть акция басында эмес, акциясы жок басында чыгып атат. Көбүнчөсү ушуну ачылганда эле коркуп кетип, акция басында чыкпай атат деп паника болуп атат. Паника болбоңуздар, сразу эле добавить басабыз. Бул жерде ночной дневной набор кылып алсаңыздар, 1049 сомго еще 20% арзандатуу менен өтө арзан келип атат. 2857 бул ночной кремдики. Мурда ушинтип экөө корзинага түшкөндө эле негизи азыр деле болуп калды эмеси, кээ бирөө болбой атат деп атат. Мынакей акция басында мына жерде подарканын сүрөтү турат. Демек бул акция басында дегенди түшүндүрөт. Ар бири 735 сомдон болуп аткан. Ар бири 735 сомдон болуп аткан. И бизге ваша цена 588. Бирок каталогдо турат, экөөнү алсаңар 1049 сом болот деп. Мына ошондой каталог басында айтылганда акция басы чыкпай атат. Ушул жерден паника башталып атат. Эми паника кылбаңыздар, негизи продолжить оформление заказа дегенди басып койсоңуздар, бизге бонустар да чыгат. Анан мындай кылып кайра өйдө түрүп кете берсеңиздер, мынакей 525 сомдон болуп калды. 525 сом, 525 сом, экөө бири 1050 сом. И сиздер 420 сомго, 420 сомго, 840 сомго 2 крем алып атасыздар. А так бирөөнүн эле баасы 735 болчу. Дальше кеттик анда эмесе. Дагы биз бул жерден издейбиз өзүбүзгө керектүү продукцияны. Кайра эле мына ушул жерден биз корзинага барабыз. Чтоб көрүш үчүн мен сиздерди алып келдим бул жака. Себеби көбүнчөсү бул жерде терип туруп эле таппай калып атышат. Таппай калып атышат дегенде, скидка эмнеге болбой атат деп капа болуп атышат. Ошон үчүн эч ойлонбостон баардыгын унутуп жаза бериңиздер. Так, зубная паста. Добавить. Бул жерде деле мынакей 315 сом деп турат, бирок мынакей бияка чыкканда 155 сом деп чыкты. Андан кийинкиси 3816. Духи, Нур деген духи, бул жаңы чыккан, новинка. Бул деле акция басында келет болчу. Жок, ушундай эле баада болот болчу. 1642. Крем антиперспирант для ног, бул аябай мындай сонун антиперспирант. Бул жерде да мынакей азыр акция колдонулбай калды дешиңиздер мүмкүн, бирок сиздер мен айткандай эле анча мынчага көңүл бурбайсыздар, жазып кете бериңиздер. Так, 23 стиральный порошок. Караңыздар, мунун баасы негизи 945 сом, биздин баа менен 469 сом болуп атат. Анан мында дагы албетте акция бар. Ал үчүн 469 сомго келди бизде. Баасы кымбат, 900 канча сом. Бирок бизге мынакей 375 сомго скидкадан кийин сонун баа менен келип атат. Абдан сонун баа бул. Так, анан 322. Бул дагы порошок, порошоктун. Караңыздар, 945, цена новая 469 деп атат, ваша цена 375 деп. Негизи бизге ушул баада каталогдо жазылат дагы, анан после скидки бизге 375 келет. Так, эми 330. Освежитель воздуха аябагандай сонун. Тоже бар эле каталогга 135 сом менен келди. Бирок бул жерде ваша цена деген жерде 135 турат дагы, өзүнүн ценасында 285 турат. Ушинтип жаза беребиз, добавить кыла беребиз.
эч кандай ызы чуу салып эмнеге ушундай болуп атат заказ, акчанын эми көп төлөп каламбы деп ойлонбой туруңуздар, кыжаат болуңуздар. Так, добавить. Андан кийин 396 дейт. Бул дагы кухняны жууп тазалоого арналган каражат. Мага ушуну менен холодильникти анан шкафты жууган аябай жагат. Добавить. Так, 97 кетти, 118,50. Тоже добавить кылабыз. Бул эле акция басында келген болуш керек. Так, кийинкиси 11,850 дегенди салдык. 118,53.